Yardım verebiliriz. Bu el arasında yardım ver. Tamam ver. Şuna bak. Konuşun. Camım da ver. El arasında yardım botpay belki. Ben de verdim. Tamam ver. Bakken eline eldik kitap arkalı, el arkalı. Kolunuzdan gelген yardım verebiliriz. Canım da filmde yok. Bir vakti gelin biz de yakında zapat az veririz de çeşit. Bunda bakta bu dedi. El arkalıdan da El arkalı, el berevi, biyak berevi, elin ayırması var. Şunda kanda çi. Sen biyakta alacak patriot olup koysan abi. Elge silerle güven de yok. Elge жалғыз десер güven yoksa, gülüyor güven tatlar. Elin varlığı güven tatlar. Bir vakti gelin kayaktan beriler, din beret ayırması çok da. En negisi elge jetse oldu. Tora Tora. Bulat жігіті. Рахмат. Bir surada bak, bir sur. Депутаттар ел қаншалық деңгейде жақсы көреді деп ойлайсыз? Аны деген ел bağlaş керек. Аны деген biz bağlaş, biz özümüz bağ берген тура емес болмады. Рахмат. Байке, yardım verebilirsiniz. Саламатсыз байке, Баткен еліне жардам береттіңіз. El арқылы. Деген бұйырған жардамды бердік. Бізге el арқылы байке 5 сом болса да. Ал с удовольствием емен қылып кетем. Байкеге жардам беретіңіздер. 3-4 направленияда бердік біз бұйырған. Biz атайын ошо жети область жаштар бийлиги. Жаштар бийлиги бияқта байке ошол el арқылы. Рахмат байке сізге. Ер жағы бір 50-60 теңге бердік. Рахмат байке. Саламатсыз байке. Баткен еліне жардам беретіңіз. Аз қолдан келген жардамды. El арқылы. El арқылы байке. Саламатсыз байке, Баткен еліне жардам бере кеттіңіз. El арқылы жардам болып отыр бұл. El арқылы жардам бере кеттіңіз, ал башқа жардам да байке. Саламатсыз байке, Баткен еліне жардам бере кеттіңіз. Жо, el арқылы біздік байке. El арқылы біздік. El арқылы жардам беріп кетпейсіз байке. 20 сом, 1000 сом, 5000 сом ала бересіз бары. El арқылы байке. Қолдан келген жардамды el арқылы бай. Жардамда канча? Жош қанша болса да береріңіз бізге емесі жоқ анда жеке. Тетік емесі болып қойсаңыз болады жеке. Рахмат. Рахмат. Қайдан болып отыр бияқта? Көңіліңізде шыққан. Шо ем қанша болса да байке бола береді. Рахмат. Бияқта салып беріп қойсаңыз деп отыр байме. Телефонмен салсаңыз деп отыр сізге. Емелеріңіз бар да? Реквизиттеріңіз бар. Көңіліңізде шыққанын беріңіздер, el арқылы. Карточканы төбе қойсын. Жоқ, андай сумма жоқ бізде. Көңіліңізде шыққан ұштай беріңіз. Саламатсыз байке. Рахмат. Çok rahmat edeceğim. Allah razı olsun. El arқылы байке. Айлығымызды бердік. Айлығы. Bugün jardamını çıkartıyoruz. Elin altından. Байке, елге жардам беріп қойыңыз. Баткен еліне. Eldik kitap arkalı. El арқылы болып жатты байке. El арқылы. 5 сом, 10 сом деле olur байке. Чеки жоқ. Зарплатабызды бердик, колдоп атабыз, барып келдик. Элибиз аман болсун. Bir Колдон sıra келген da аракеттин баарын жасабыз. Bir sıra. Жұмыстан жардам береміз. Eldik kitap arkalı, el arkalı. Жеті область жастар бірігіп баяғы Мол, карточка салсаңыз болады байке. Реквизиттеріңіз бар. Мен өзі кеттім, мен өзі 50 болады. 60-65.
Элдик штаб деген башкалай экен. Элден элге беребиз бул жакта. Ченем жок байке. 1 сом болобу, 5 сом болобу. Мен жанымда эчтеси жок болчу да. Азыр неудобный положение болуп койдум ичинде. Болгондо мен с удовольствием берип келип тап. Кудай каласа. Рахмат. Элдик штаб аркылуу, эл аркылуу. Баткенин жардам беретиңиз бияка алып кетсеңиз болот. Элдик штаб аркылуу. Рахмат. Элдик жардам беретиңиз Баткенин байке. Азыр чыгабы? Жо бияка бере кетпейсиз байке. Чыгам. Кечип аткан байке бияка 2 мүнөт байке. Көрсөтүп атабыз азыр. Эл аркылуу жардам берип кетпейсиз байке. Тек коробка болгон жардамыңыз. Азыр эми жактан сымат этип берейин. Апамның атынан 3 миң, өзім жарамазан айтқан. Ой, Алла разы болсын. Кандай максатта келип жардам берип калдың? Сендейлердин аз да өтө эле, сенде кичинекей балдар келип жардам. Инстаграмдардан видеолордон көрүп, баткенчилектерге жардам берип коеюн дегем, жарамазан айтып акча атайын деп. Баткендерге. Мама менен айтайын дегем. Жарамазан айткан акчаңды алып келип бияка салдың ба? Өзүнүн атынан 1000 сом, апасынын атынан 3000 салды. Чоң рахмат. Чоң рахмат, өмүрүңүз болсун. Молодец, жакшы баладан болуп чыгып. Тат мындай коробка бул жер ченем жок, канча салсаңыз эле көңүлдөн чыккан акчаны салсаңыз болот экен. Рахмат чоң. Макул болду. Алла разы болсун. Ченем жок, колуңуздан чыккан акчаны берсем болот. Жардам берип коюңуз Баткенге. Жардам бербей. Бул эл аркылуу байке жардам башка. Баткенге жардам берип кетпейби? Баткенге жардам бере кетиңиз Элдик штаб аркылуу. Көңүлүңүздөн чыккан жардамыңызды Баткенге жардам бере кетиңиз, көңүлүңүздөн чыккан жардамды. Бияка коробка салып кетсеңиз болот. Болгон жардам ченем жок байке. Рахмат. Бияка салып жардам. Пожалуйста. Қолдан берген жардам. Беріңіз байке. Баткендерге колуңуздан келген жардамыңызды көңүлүңүздөн чыккан. Элдин атынан дагы өзүнчө штаб. Берсем болсом болчу дагы. Биз өткөндө мен бул жерде эч кандай уюм же фонд же бирөөнүн кызыкчылыгы жок. Жөн гана өткөндө ушул Баткенде окуя башталганда Бишкектен 67 баланы огот ала турган жана ушундай медициналык кызмат көрсөтүп ала турган балдарды алып Баткенге жөнөгөнбүз. Ал жактан ситуацияны көрүп, 2 күн ошол чек арада болдук. Чек арада балдарына огот албасак дагы айрымдарыбыз тамак ашын жасап берип, ушундай жанында болуп аттык. Анан абал тынчыды. Абал тынчыгандан кийин да кайра келдик дагы. Бул ушул жерде мына ак үйдүн маңдайында 128ге ошо бир Давир Патриот байкебиз өзүнүн офисин берди. Элдик штаб деп жардам чогулта баштады. Жардам чогулта баштаганда уже башка жактарда да элдер чогулта баштады. Анан ошол жардамдар кетирип, бүгүнкү күнгө чейин 3 фура, 2 спринтер жардам кетирдик элден келген. Анан арганда ойлор пайда боло баштады. Чынында түз жетеби, анан жетпей калышы мүмкүн деп. Анан ошондо мен соцсетке жаздым, волонтер болуп келип, өзүңөр ушу ишти көзөмөлдөсөңөр болот дедик да. Анан ошол жерде могу чогулуп аткан жаштардын баары тең ушу Жети областынын жаштары. Бирөө таанышым же бирөө байке эмес. Мисалы үчүн журналисттердин арасынан дагы өзүңүздөр бирөөсүн ушу комиссия кылып кошуп, акчаны көзөмөлдөтүп, каяка жумшалып атат, жана жардамдар бир жерге апарып кампага төгүлүп салган жокпу, өз дарегине жетип атабы деп көзөмөлдөсөңүздөр болот. Анан мындан 2 күн мурун депутаттарга ошо Элдик штаб аркылуу кандай жардам бере алат деп чакыруу таштаган болчубуз. Анан бирок депутаттар реакция кылган жок. Балким көрбөй калды деп
Анан бүгүн ушинтип келишке аргасыз болдук. Бул жерде эч кандай провокация жок, бирөөнү жаман көргөзөлү деген ой жок. Депутаттар менен депутаттарды элге жаман көргөзүп атасыңар дейт, андай ой жок. Мына кээ бир депутаттар туура түшүнүп, молодец, биз силерди колдойбуз деп акчаларын салып кетип атты. Кээ бирөө болсо наоборот бизди жаман көргөзүшкө аракет кылды. Эч кандай бул жерде жаман көргөзөлү деген ой жок. Контроль болуп атат дейсиңер, ошол жакка кандай өзүңүздөрдүн адамдарыңыздар барып атабы? Мисалы кечээ күнү фура кетти, кечээ күнү түндө кетти, эртең менен ошо лейлекте болуп калат да. Биздин балабыз мына бияктан 2 бала, кимдир аттары? Айбек Баястан деген балар, мен тааныйм. Ошолор өздөрү штабтан ушу балдар шайлашып ошо кетиришти. Мен эгер убактым болуп калса өзүм да кошо барып ошо таратышабыз да. Ар бир таратып аткан муктаж адам колуна. Азыр мындай болуп атпайбы? Тирүү адамдарга эле үйү бузулуп калды деп жардам берип атат. Эми ушул жалпы волонтерлорго дагы чакырык таштамакчымын. Көз өтүп кеткендердин дагы үй бүлөсүнө жардам берсе, может кээ бир көз өтүп кеткендердин үйү жок, ошолорго үй салып берсе деген ой болуп атат. Ошол эле нерсе, анан мунун артында эч кандай саясат жок, саясатка барайын деген ой жок. Мына жалпы журналисттер өзүңүздөр күбө болосуздар, эч кандай саясатка барбайм. Болгону мекенге атуулук милдет. Анан бул жерде анан штаб башчы кылып өткөндө биз баарыбыз чогулганда көпчүлүктүн колдосу менен Аманат деген кызды штаб башчы кылып шайлап алганбыз. Каяктан болосуз? Нарындан болот экен. Бул Аманат деген кызды штаб башчы кылып шайлап алганбыз. Баардык нерсени ушул кыз өзү жазып, өзү контролдоп, кечинде команда менен өзү иштеп, бүт баарын ушул кыз контролдоп атат. Андан чыгарып бuyakta ар бир сотрудниктин жана биздин элдик штаб деген баракчада, Instagram баракчада ар бир сотрудниктин өзүнүн телефон номери жазылып турат. Ар бир сотрудник өзүнө иш бөлүп алган. Так, мен мону кылам, тигини кылам. Жанагы Баткендеги мамлекеттик кредит администрацияга түшкөн гуманитардык жардамда ушундай болуп атат. Алышка ыйлады го анан. Силер деген муну кандай контролдойсуңар негизи? Эми ал атанын ыйлаганы бул ачуучундук. Биз ошол күнү биз МЧСке барганбыз. Бул жерде биз МЧСке барып тартып койсок эле эмнеге Садыр менен Ташиевди жаман көргөзүп атасыңар деген провокация болуп атат. Эми ал жерде жергиликтүү башкаруучулардын шалакылыгы. Бул жерде мисалы үчүн эми бул жакка отуруп алып эми ошо майда нерселер болуп калат, бирок ошолордон бери алар контролдой бербейт да. Мисалы үчүнчү биз бул жерде тигини же муну жаман көргөзөлү деген ой жок. Көзөмөл жок, уюштуруу жок. Ошол эле нерсе болуп атат. Кечээ күнү өзүңүздөр көрүп атасыздар, соцсетте тебелеп элдер жүрөт. Аныки аккуратно кылып полка кылып коюп туруп, очередь менен кылып таратып, как положено отчет берсе болот болчу. Бирок көзөмөл жагынан аксап атат. Мисалы, мына Абушка деп жана атаны айттыңыз. Ата ыйлап чыккан экен, ата ыйлап чыккандан кийин жардамдын баарын апарып ошо айылга төгүп салышыптыр да. Кечээ көрдүк. Эми ошо айылда жатат. Башка айылдарга көңүл бурулбайт. Дагы бир жери бар бул жерде. Урматтуу көрүүчүлөр, жардам ала тургандар ошол жок болуп кеткен айылда эмес, көбү Ошко чыгып кеткендер бар, Жалал Абадка чыгып кеткендер бар. Ошол эле Кызыл Кыяда лицейде жайгашкандар бар да. Ар кайсы жакта бар. Биздики ошол жок болуп кеткен айылга апарып төгө салып эле, бул жактан биз кетирдик дейт, төгө салат да кайра келишет да. Биз бир жерге ошол мисалы үчүн сиздин үйүңүзгө да апарып төгүп алып эле ошол жерден кайра фура жана спринтер, портерлер менен үймө үй жеткирип атабыз. Мен баракчам жана элдик штабтын баракчасы аркылуу муну көзөмөлдөп турсаңыздар болот. Жана үйлөр өрттөлгөндөн үйлөрдү салып беребиз деп ойда кылышты, бирок 20 жылдык, 10 жылдык эмгегин жанагы магазиндер бүлүп кеткен кредит алгандар боюнча не дейсиз? Үй ал ошондо үйлөрү салынат, бирок кредиттери бар, иш ачкан, бизнес ачкан, 10 жыл, 20 жыл эмгеги алган үйлөр ачкан. Ооба, бул жерде андан тышкары үй бузулгандан тышкары көз өтүп кеткен аскерлердин кредиттери бар экен. 1-2 банк өздөрү жооп бериптир деп уктум. Мен да ошол банк кызматкерлерине кайрылуу гана айта алам. Ушул жеңилдик берсе, жана ошондой эле Садыр Нуркожоевич өзү ошолорго түздөн түз задание берип туруп эле ошолордун кредитин жокко чыгарыш керек, же болбосо канча бир убакытка чейин узартыш керек, же болбосо пайызын, үстөк пайызын алып салыш керек да. Мен сунуш, мен мамлекеттик кызматкер эмесмин да. Волонтер катары да. Буга чейин канча болжол менен канча каражат топтолду жана канча жардам бере алдыңыз? Буга чейин 5,5 миллионго жакын акча каражат топтолду. Бүгүн мен өзүм элдик штабтын баракчасына отчетту чыгарам. Ар бир отчет баардыгы жазылуу. Бул эч кандай фонд эмес. Просто мен Instagramга жазып койдум. Элдер ошо мага сага жиберебиз дешип эле ошо жиберип атышты. Бул жерде активист балдардан да кечээ бирөө кошо барды, буякта кошо барып жана 101 000 сомго мисалы үчүн элементарный мыламойка алдык. Мыламойка жана аялдарга керектүү гигиеналык каражаттар, памперстер ошолорду алдык. Ар бирин жазып коюп атабыз да, бүт баарын жазып коюп атабыз. Ошол эле мисалы үчүн фуранын бир барган соляркасы 55 000 сом турат. Соляркасы эле.
негизи фуралар өзү 80 миң 100 миң экен да. Бүт бардыгын контролдоп жазып атабыз эми. Эч кандай бул жерде бурмалоо болбош керек. Должностьңиз өзүңүз фамилияңыз? Кания Чыргалбеков, элдик штабтын ошол негиздөөчүсү болом. Негизи элдик штабты башкаруучу азыр биякта Аманат деген кыз болуп атат. Көпчүлүк шайлады. Анан урматтуу биякта көрүп жаткан замандаштар 128 бул жерде да дарегибиз. Көрүп жаткандардан араңардан бирөөңөр да келип, жаман ой менен эмес, ушул ишибизди контролдоп карап чогуу жүрсөңүздөр болот. Бардыгына биздики бардыгына мүмкүнчүлүк беребиз да, келип жардам берип, мüşөк көтөрүшөсүңөрбү, же болбосо жөн эле сотко чыгып отуруп, бул мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп тартып отурасыңарбы, бүт баарына мүмкүнчүлүк беребиз. Бишкек шаары боюнча жүрөт. Биздики Бишкек шаарынан баштаганбыз, азыр андан кийин Ош областында башталган болчу, Кудай буйрса азыр Кыргызстандын 7 областында ачылды. 7 област, Москвада да ачылды. Мага эле байланышка чыгып, биз мына штаб ачтык, могу даректи айттык, сен Инстаграмга чыгарып кой деди. Мына Оштон мына бүгүн кечине бир фура жардам кетет. Биз бул азыр данный время биз эмени токтоттук. Кийим кечени токтоттук, срок өтүп кете турган продуктуну токтоттук, төшөктөрдү токтоттук. Биз буйрса мына мынакта бир эженин бир 2 сайдиги бар экен. Ошо 2 сайдигинин 1 сайдигинин пол мебелин берем деди, сүйлөштүк, макул болду. Ал эже ошол садик жагын салууну баштап туруп, тез арада ичинде салып туруп, ошо мебелдерди киргизе алабыз. Мисалы үчүн мындан ары ошол үй салуу жагына жана ошо элден каражат топтолсо, үй, садик, фаб ушул нерселерге өтөбүз да. Акча, азыр акчалайга өттүк да. Эгер срок өтүп кетпей турган, мисалы күрүч, тумшекер деген сыяктуу, май деген сыяктууларды ала беребиз. Анан срок өтүп кете турган нерсе болсо азыр кабыл албайбыз. Кечээ соцсеттен көрүп өзүбүз да кичине ыңгайсыз болдук. Тебелеп жүргөнчү элдердинчи, жана келген жардамдарды тебелеп тандап жүрбөй. Демек элдерге баягы эскирген нерселер көп кызык эмес, ал жерде көп барып калган, ошон үчүн тандап калышкан. Рахмат сиздерге да келип бергениңиз үчүн. Азыркы иш боюнча мына жыйынтык айтып атасыздар, ушу элдингечте түз эфирде санайбыз. Түз эфирде санайбыз азыр. Түз эфирде санап, монча сом болду деп туруп, бул аманатка өткөрүлүп берилип, штабтын карамагына өткөрүлөт. Ошондон кийин анан штабтан өзүңүздөр маалымат алып турсаңыздар болот, чалып жана элдик штабка кирсеңер толтурган номерлер бар, ошолорго чалып маалымат алып турсаңар болот. Азыр санайлуу түз эфир аркылуу онлайн. Биз тияк алып барсак ортодон бир нерсе болду, ой, азыр ишенич жок болуп калды. Канчадай депутат өттү? Бияктан элдик медиадан азаматтар канчадай өттү? 10-15 эле өттү окшойт. Бул тараптан 15 кирди, аркы тараптан 15. Анан көбү ылдык хоттон кирип кетип атты да, артынан да болуп барып атты, эми оператор балдар тартып атты. Эми биз 30тай депутаттан азыр анан журналисттерден суранам да, эгер мүмкүн болсо бүгүнкү жыйынга канча депутат катышып атыптыр, билсеңиздер да. Элдик штаб деген карапкан мындайраак кошоп Баткен элине жардам берип кетти байке. Байке, Баткен элине жардам бере кетпейсизби келип? Endi eşitlerdi, dursan üstüne. Berat, yönetmen, общий санаалды. 36.500 плюс 7.061. жыйынтыкта айтып койбойсуңар бирөөңөр, общий эме. 43.561 сом. Бүгүн элдик штабтан келген жаштар, мынакей бүт 7 областтан келген жаштар ушинтип ак үйдүн алдына чогулуп 43.000
561 сом чогулду. Бүт бардыгы тең онлайн болду. Камерага тартылды. Бүт бардыгы тең. Эң көп бергени 10.000 сом болду. Депутаттардын эң аз бергени 5 сом болду. Эң аз бергени. Эң аз бергени 5 сом. Монетка таштап кетти 5 сом. Биз жазып алдык, андан тышкары отчет бергенде кайсы депутат канча сом берди, бардыгы тең чыгарабыз. Элдик штаб деген сайт бар, Инстаграмда дагы бар, биздин Инстаграм баракчабыз бар, WhatsApp'тарыбыз дагы бар. Ошол жерден бүт бардыгын карап, отчетторун карап турсаңыздар болот. Ал жактан номерлер бар, ошол жерге жазылып, Чүй 128 биздин офис ошол жерге келип, полностью карап, өзүңүздөр көрүп, кааласаңыздар бизге волонтер болуп кошулсаңыздар болот. Бизде бүт бардыгы онлайн. Бизде тураткан бул жерде элдик штабты жашыл болчу. Ушул жерге ачылганбызда анан 2 умурун чакырык таштадык эле да депутаттарга соцсет аркылуу. Маалыматыңыз барбы? Мен азыр өтө менен жүрөтүп иштерди байкадым, көрдүм, бирок бирок негизинен айтканда интернет тармактарда да бир аз көрүп аттым. Жалпысынан айтканда эми ушундай кайгылуу учурда биздин ушул жарандарыбыз, активдүү жаштарыбыз биригип ковидти дагы көрсөттүк эле. Мына азыр дагы көрсөтүп атасыздар. Сиздерге барыңыздарга ыраазычылык билдирем, рахмат айтып келем. Мына бүгүн атайын ушул жол кеңештерде алсат 2-де бул жөнүндө өзүнчө жыйын өткөзмө болдук. Ошол жерде толугу менен эми өткөн ишти карабай, будан ары кандай болот? Ушул будан кийинки үйлөрдү башка нерсе инфраструктуралык нерселерди кантип курабыз? Ошолорду колдоп берет, бюджеттен канча акча бөлүнүп берет? Айтор ушул ар кандай ачылган ушул элдик штабтар жана башка штабтардын баардыгын башын бириктирип, ошол жерде карай турган биз дирекция түзөбүзбү, же комиссия карайбы? Ушунун баардыгын аныкташ үчүн бүгүн саат 2-де деп жыйын өткөзүп турган болдук. Бир суроо да, сиз баягы жаштар менен көп иштешесиз, соцсеттерде активдүүсүз да. Ушул волонтерлор кызмат кылып атпайбы чуркапчы? Ошол байкоочу кеңеш же комиссияга ошол волонтерлордон ошол эле мисалы үчүн Азамат, Шумкар дегендер, жана дагы бир бала Ринат деген балдар, эми өзүбүздү деп мени деп айтпайм албетте. Ошолордон дагы кошууга сиз ошону сунуш таштай аласызбы? Сөзсүз бүгүн ошону айтабыз. Бүгүн мен сиздердин атыңыздардан дагы сөз түрүндө жеткизем, жөнүнө жеткизе эмес. Сиздер да ошол жака комиссияга бизге толугу менен өзүнүн сунушун берем. Анткени силер ал жерде болушуңар керек. Мындай элдик көзөмөл дагы бул жерде жүрүп туруш керек. Биз көп айтабыз, канчалык ушул жардам келбесин, айрым учурларда мүмкүн ошол жерлерде жерлеринде жетпей калат деген бизге дагы мындай үн кабылар болуп атат. Ошол жерлерде мындай рационалдуу эмес колдонуп атат деген нерселер да болуп атат. Мисалы бир эле айылга жетиштүү нерсе болсо, кайра эле өсүп ошону жетиштүүгө алып келип атат. Анын баардыгы мисалы жолдо бузулуп калышы мүмкүн, ошол жерлерде эле сактоочу жерлер болбой калышы мүмкүн деген ар кандай пикирлер айтып атат. Ошон үчүн ошол атайын бүгүн ошол 2-де жол кеңеште курулган маселелердин бири негизинен эле ошол болуп аткан көйгөйдү кантип мындан чыгып кетебиз. Мен сиздерге ошол жаштарга өзгөчө баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул жерде азыр депутаттардан мындай айрым өздөрүнүн топтоо менен жардам берип атса, биз чогуу бир бийликте депутаттар эмне кыла алабыз деген дагы маселени көтөрүп атам. Кечээ эле биринчи жылдан барып группалашып келгеле, эми айтып атабыз, бергеле үйлөргө болсо, инфраструктуралык объекттерге болсо, колубуздан келишинче биз дагы бул жерден өзүбүз акча топтойлу. Мамлекеттик акча бул башка, бирок жеке чөнтөктөн дагы чыгаралы дагы. Эми ачык айтканда бул жерде 90% биздин депутаттарыбыз колунда бар бай адамдардын бири. Ошон үчүн силер биякта кылып аткан нерсеңер өтө туура деп эсептейм. Туура нерсени кылып атасыңар. Бул аздык кылып деп ойлойм. Дагы көп салымын кошуш керек деп эсептейм. Бул элдик штаб деп ачылып атат. Биз 7 областта ачылдык да. Ушуга чейин 3 фура жана ошондой эле экспринтер жардам кетирдик. Москвада да ачылды. Азыр соцсетте элдик штаб деп Инстаграмда жазсаңыз чыгат. Могу жерде чогулган балдардын баары тең ушу көзөмөлдөйбүз деп келип эле биздин волонтер болуп калган да. Мисалы үчүн азыр сиз дагы ушу элдик штабка деп мына бүтүндөй Кыргызстан көрүп атат. Мен монча акча котором деп которгондон кийин сиз өзүңүз ошол жерге бир өкүлүңүздү, өзүңүздүн акчаңызды көзөмөлдөтүп аласыз да. Ошол жагынан азыр кандай колдоо көрсөтө аласыз? Биринчи күнү, биринчи эле 29-апрелде ошол иш башталганда ошол 1 миллион сомдук айткандан тартылып атам, бирок биз дагы ошол үйлөрдү курганга толугу менен мен өзүм дагы акча жумшайм. Азыр мындай болуп атат да, эртеден бери мына депутаттар менен жолугушуу болуп атат да, мына элементарный эле туура болсо акча таштаңыз дейт, көп сүйлөбөй акча таштаңыз деп атат да. Элдер күтүп атат да. Кайсы депутаттын реакциясы кандай деп? Эми акча таштаганда мен мындай эмес эле өзүмдүн шотума өтүп берем. Бизде шот жок, бирок мындай эле. Мындай эле кеминде 100 миң өтүп берем. Андан сырткары мен айтпай турганда
Мындай нерсени айтпай эле коелу. Көп нерсени бирок силердин штабыңарда 100 миң сом беребиз. Аманат деген кыз бар. Штаб башчыбыз бул кыз. Бул кыз менен да ушу интернет аркылуу 2-3 күн болду таанышканыбыз, э? Сизге жумуштук. Провокация жок бул жерде, э? Жок, чыкканыбыз, э? Евродепутаттар провокация деп атат да. Туура нерсе деп эсептейм. Чыгыш керек. Бул жерде эле эмес, бизде топ 100 бай адамдар бар. Мына ошол бай адамдарга дагы түздөн түз барып таанышкан керек. Ушундай прямой эфир болуп туруп алдынан башмак деп эсептейм. Анткени бул ушундай кыйын учурда жардам бербесең качан жардам берет? Ушундай кыйын учурда өзүнүн салымын кошпосоң качан салымын кошот? Биздики мындай болду да, элдик штаб деп ак үйдүн маңдайын ачтык да атайынчы. Бүгүн сессиядан айтып коебуз, балким бизден кабар алып койсо, биз түнкү саат 3кө чейин иштеп атабыз. Бүгүн сөз билдирип берем, жана ошондой эле сиздердин комиссияга киргизүү боюнча дагы өзүм Мариям 560 сом чогулган. 143.561 сом жакшы акча буюрса биз бала бакчанын ишин баштайбыз. 2-3 күнөн барып туруп бала бакча салуу боюнча иштеп баштайбыз. Бала бакчанын мебелдери буюрса даяр. Буюрса баштап тез арада ишин өткөрөбүз. Биз Давир экөөбүз 203 пластик терезе жасап берем деген. Бизде 203 пластик терезе бар. Баткенден ким үй салып атса, бизге терезе боюнча кайрыла бергиле. Бизде 203 пластик терезе. Атын унутуп калдым чын айтсам, бирок мен өзүм жана элдик штабка атын бөлүшөм.